Студия Баястан тартуулайт. Мынакей бүгүнкү биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Манас 3 жыл деген ар тараптуу изилдөө боюнча 3 мектептер арасында балдар окуучулар Манас айтыруу боюнча Урааны Манас аттуу иш-чараны өткөрүү алдында турабыз. Бүгүнкү ошо иш-чарабыз биз ойлойбуз эң жогорку деңгээлде өтөт деп. Президентибиздин Манас эпосунун 3 жыл деген изилдөө боюнча жарлыгынын негизинде Чаткал районунун Терексай айыл өкмөтүнүн Шакаптар аймагындагы мектеп окуучуларын Сумсар мектеби, Гагарин орто мектеби, Ленин жатак мектебинин окуучуларынын топтомунда түзүлүп, бүгүнкү Манас айтуу иш-чарасын өткөрүү алдында турабыз. Ийгиликтер болсун. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүн аппаратынын 2024 жылдын 28 мартындагы жарлыгынын жана Кыргыз Республикасы президентинин Кыргыз элине баа жеткизүү руханий мурасы Манас эпосунун 3 жылдыгын ар тараптуу изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында Урааны Манас аттуу иш-чарасы. Манас Урааны айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөн ким? Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөн ким? Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөн ким? Түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөн ким? Түптүү кыргыз журтунун тилегинен бүткөн ким? Азаматсыңар жигиттер. Ана эмесе Манас айтуу.
бардык жерде, Кыргызстандын бардык тарабында Манас ураанын чакырып, Манас айтуучулар өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп атат. Ошолордун катарында биз Чаткал районундагы Шакафтар айылыдагы Гагарин атындагы орто мектеп, Сумсар орто мектеби, интернат, Ленин атындагы бардыгы биригип, бүгүн өзүңүздөр көрүп турган жерде маданият үйүнүн астында Манас айтып жаттык. Манас бул жаштарды үндөй турган, ата мекенди сүйүүгө калыптай турган биздин эң негизги урааныбыз. Ар дайым биздин балдар, биз кыргыз эли Манасты айтып, Манастай эли жерибизди сүйүп, Манастай баатыр болууга, башкача айтканда билимдүү, илимдүү болууга чакырып кетет элек. Бар болсун кыргыз эли. Эч качан унутта калбасын. Өнсүн кыргыз эли, өссүн кыргыз эли. Журтубуз аман болсун. Дайыма тынчтык болсун.